Тажик жарандары Ош, Баткен, Исфана жолунда кыргыздардын унааларына таш ыргытышты. Тажикстан жарандары Ош, Баткен, Исфана жолунда келе жаткан унааларга таш ыргытышты. Окуя 22 август күнү саат 12:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Экиташ тилкесинде болгон. Тажикстандын жарандары Mercedes-Benz жана Honda Stream үлгүсүндөгү кичи автобустарына таш ыргытышып, анын кесепетинен терезелери сынган. Бүгүн 22 августка карата Баткен облусундагы коомдук саясий абал туруктуу деп бааланууда. Кыргызстан жана Тажикстан менен чек арадагы көзөмөл өткөрмө бекеттериндеги аскер кызматчылары күчөтүлгөн режимде нөөмөттө турушат. Кийинчерээк УКМКнын чек ара кызматынын басма сөз кызматы 22 августта саат 12:30 чамасында Баткен Исфана унаа жолунун Экиташ аймагында белгисиз адамдар Ош облусуна бара жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын 2 автоунаасына таш ыргытышкандыгын билдиришти. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын эшиги, Honda Stream үлгүсүндөгү унаанын айнеги сынган, жабыркаган жүргүнчүлөр жок. Бул факты боюнча Баткен облусунун укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кабарланган. Өз кезегинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү тараптардын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу өткөрүүнү пландап жатышат. Булак турмуш кежи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү акыркы кырдаал боюнча жыйын өткөрөт. Баткен Исфана унаа жолунун Экиташ аймагында 22 августта саат 12:30 белгисиз адамдар Ош облусунун аймагына бара жаткан кыргыз жарандарынын 2 унаасын таш менен урушкан. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынан билдиришти. Анын кесепетинен Mercedes-Benz'тин эшиги жабыркап, Honda Stream унаасынын айнеги сынган. Жүргүнчүлөрдүн арасында жабыркагандар жок. Бул факты боюнча Баткен облусунун укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кабарланган. Өз кезегинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү тараптардын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу өткөрүүнү пландап жатышат. Булак Баракелди.